дагы эмне калды? Буларды кийин advanced тапта өтөбүз. Окей. Ошо. Эми бир аз практика кылалы. Бир аз фактория кайталы. Буну жасайлы. Кубик болот экен. Ар кубиктердин ар кайсысын басканда радондо сандар алмашып туруусу керек дейт. Сандар алмаштырыш керек экен. Адам ойнойт. Болду ошол эле мындай. Бирөөнү басканда өзгөрүп турат ошол эле. Factor command P, factor new project, application, desktop эмес, бул Apache'nin içinde kurs 15'in içine. Dicep. Могул эме дайстардын бар даяр бекени 1, 2, 3, 4, менимче 6га чейин болот э. 6га чейинки сүрөттөр барбы? Ким билет? Бар ага интернетте. Ошолор сиздерде жокпу ошол сүрөттөр? Муну алсак болот экен э. Могул 1. Давай ушунусунда жалаң гана UI жазабыз. Анан кийинкисинде эме кылабыз. Кийинкисинин логикасын жазабыз. Себеби эмнеге жалаң UI? Бир пакет көчүрүп иштегенди көрөбүз э. Пакет менен кандай иштеп эткенбиз. Ошон үчүн мен могу PNG эмес, мен SVG форматты көчүрөйүн. Эгер бекер болсо дейт десем, бекер эмес экен. PNG'нин гана бекер форматы бар экен. Окей. PNG колдонот экенбиз, SVG эмес. DICE 1 дейм муну. Андан келип DICE 2. Агай телеграмга таштады агай. Мына лактала берели э. Тиги кара анан четтери эме эмес экен го. Мондай циркл эмес экен го. Ошого буну ала бердик. Бул жакка эмне кылабыз? Материалдарды даярдайбыз. Assess деп папка ачабыз. Анан бунун ичине уже icons папка буралы. Icons, images, анан font. Fonts. Окей. Бул icon болгондугу үчүн icon ичине кое беребиз. Бул эме экен да, мына арттары мындай. DICE 1. Бул 3 экен, DICE 3. DICE 2. DICE 1. 3 чейин болгон экен э. Азыр 4-тө өчөт экенбиз. 3'ten keyin 4 çıksa gerek. 5 kaçırıyoruz. Dayıs 5. Dayıs 6. 4'üncüsünü tağladın mı? Buna 4. Biz fotoları da böyle aldık. Emanı PubSec email degenden 500 kerege. Qanday berебиз? Болгону мол access дегендерди мына комменттен чыгарабыз. Бул image деген эмес, image access'in içinde. Ошондуктан башына access жазабыз. Access images, image'in içinde баарын алсын. Андан кийин ушундай эле access icons болду. Fonts'tu бул жактан беребиз, эгер бере турган болсок. Анан эмне кылат элек? Буну басабыз. Баскандан кийин бизге келди уже. Эми кызыл мол сары фонго кандай көрүнөт экен, аны бир байкашыбыз керек. Эгер болбосо түсүн алмаштырып, биз балким козураак болсо, ошону колдонуп кое беребиз. Бир текст бар экен. Окей, анда кетти. Менимче могул эме түз кала берсин э, мына түз жакшыраак экен. Ошол калсын. Бул жака home page ачылады. Homepage.dart. Bir home page түзөлү. Stateless widget home page. Анан импортун беребиз. Материал беребиз. Бул жака келип, мына комменттерди өчүрүп коелу. Даже бул файл могул класс кереги жок. Мунун ушул app бары, unscaffold'у бодисин алсак болот. Scaffold'га чыга беребиз. Бизде мынанын кереги жок. Мунун кереги жок. Комменттин да кереги жок. Бул комменттин кереги жок. Title'ыбыз dicep болсун. Эми могул жактан буларды этип, могул жерде home page чакырып коебуз. Аркаңкы түсүн кандай кылсак экен? Давай пока сары берип көрөбүз, анан болбосо оңоштурабыз,
Kodun aldık. Scaffold'ga background color 0xff анан бул. Анан ортого 2 дайсеп коюп өткөнбүз. Менимче могу колумндун кереги жок. Себеби ортого row эле колдонобуз да, жаныша турат экен. Анда row дейбиз. Row'нун ичинде children'ın içine болсо image.assets туруп жазалы. Assets 1 анан 2 экен. Assets icons анан dice1.png келбеди. Мактан ката берди дейт. Аябай чоң болуп келип калды. Давай бир sizes же width берсек. Width'ке мол экран турбайбы? Телефондун экранынын жарымын берелиби? Жок, эме деген бар да. Могул азыр вид берсекчи, кээ бир телефондордо чоң көрүнүп калат, кээ бир телефондордо кичинекей болуп калат. Себеби телефондун размерлери ар кандай да. Анан ошого биз мындан жакшыраак практика эмеге берсек болот. Expanded деген widgetибиз бар. Бирок биз widget дейбиз дагы expanded деп коебуз. Десек, бул батпай калган нерселерди өзү кичирейтип коет. Же болбосо кичинекей нерселерди бир аз чоңойтуп да коет. Ошол экранга өзү тууралап коет да. Эми тууралап койгон дегенде идеальный эмес, бирок баягыдай аз нерселерди колдонсок, анан ошондой нерсе болсо, ушул expandedди колдонсок болот. Мындан дагы бирөөнү колдонобуз дагы. Келип буга 2 деп коебуз. Эми могул эки жагынан боштук, анан ортосунан боштук берип койсок, sided box менен берип коебуз. Sided box width, себеби биз мондой жанашасынан боштук бериш керек да. Бир 20 берсек болчудай. Окей, ушул болот. Эң буданында 20, анан ортосунда 20. Эме могул сарыга кызыл жакшынакай болот экен, Эмени да кызыл кылып болду могул. Дайсепти. Color picker-ге келип туруп, мунун түсүнүк коду бул экен. App-барга келип туруп, background-га color 0xff dicep деген жазууну агартып коелу. Title style деген барбы? Text title style colors.white font size 36 чоңдук бат экен 32. Окей. Font weight 32 эмес 28 нормально окшойт. Эми басканда ошол алмашып туруш керек. Давай ошол логикасын кийинки сабакта кылабыз. Сиздерге тапшырма. Ушундай dicep деген проект түзүңүздөр, өзүңүздөр нөлдөн баштап түзүп, эмне деп ат бересиздер билбейм. Менин проектим дейсиздерби, же Flutter Learn дейсиздерби, ошондой папка түзүп, аны GitHub'га жүктөйсүздөр. Анан dicep жүктөп келесиздер. Еще мындай кыласыздар. Келесиздер дагы проекттин могул жерине документ деп ачасыздар. Анан эмени жүргүзөсүздөр да. Проект жүргүзгөндөн кийин муяка команд тест жазсаңыздар скриншот алат. Скриншотты алып туруп, ошол доктун ичине коюп коесуздар. Себеби мен эме кылам да. Мен болсом Кылычбек байке ар бириңиздерди ран кылып отурбайбыз кээдечи. Балким шашылыш болсок, ушул келебиз, доктун ичиндеги скриншотторду карап коебуз. Анан код керек болсо липтин ичине карап коебуз. Ушинтип туруп, анан GitHub'га жүктөп келесиздер.